Жогорку сот Садыр Жапаровты, Камчыбек Ташиевти, Талант Мамытовты жана дагы 3 адамды актаган сот токтомун күчүндө калтырды. Мындан тышкары Жогорку соттун 2013 жылдын 6 августундагы токтому жана жеке аныктамасы жокко чыгарылып, жазык иши кассациялык тартипте кароого жөнөтүлдү. Ошондой эле Бишкек шаардык сотунун 2013 жылдын 17 июнундагы чечими күчүндө калтырылды. Теманы кабарчыбыз улантат. 16 октябрда Жогорку сот президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровка, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке, Жогорку кеңештин депутаты Талант Мамытовка карата 2013 жылы чыгарылган сот токтомун кайрадан карады. Буга чейин башкы прокуратура аларга карата жазык иш боюнча өндүрүштү жаңы ачылган жагдайлар боюнча кайра жаңыртуу жөнүндө өтүнүчүн берген. Жазык иш боюнча өндүрүштү жаңы ачылган жагдайлар боюнча кайра жаңыртуу жөнүндөгү өтүнүчү жана Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын корутундусу канааттандырылды. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун 2013 жылдын 6 августундагы Ташиев, Мамытов, Жапаров, Исаев, Камчыбеков жана Кадырбаев жөнүндөгү токтому жана жеке аныктамалары жокко чыгарылып, ал эми жазык ишти кассациялык тартипте кароо туурасында токтом чыкты. Эскерте кетсек, 2012 жылы октябрда Ата журт фракциясынын депутаттары Кумтөр кенинин алкагындагы маселени көтөрүп, борбордук аянтка чыгышкан. Натыйжада Садыр Жапаров, Талант Мамытов, Камчыбек Ташиев баштаган бир катар жарандарга бийликти күч менен басып алуу деген кине менен кылмыш иши козголуп, соттук териштирүүлөр башталган. 2013 жылы 17 июнда Бишкек шаардык соту жогоруда аталган жарандарга карата ачылган иште кылмыштын белгилери жок болгондуктан аларды актаган. Бирок кайрадан Жогорку сот бул өкүмдү жокко чыгарып, күнөөлүү деп тапкан. Так ушул мезгилден бери бул чечим саясий куугунтук катары бааланган. Жогорку сот үстүбүздөгү жылдын 16 октябрында бул маселеге чекит койду. Дегенибиз 2013 жылы 17 июнда Бишкек шаардык соту чыгарган токтомду күчүндө калтырды. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун жазык иштери жана жоруктар жөнүндө иштер боюнча соттук коллегиясынын 2020 жылдын 16 октябрындагы токтому менен Бишкек шаардык сотунун жазык иштери жана административдик укук бузуулар жөнүндө иштер боюнча соттук коллегиясынын 2013 жылдын 17 июндагы Камчыбек Ташиев, Талант Мамытов, Садыр Жапаров, Бекзат Исаев, Каныбек Камчыбеков жана Сайырбек Кадырбаев жөнүндөгү өкүмү күчүндө калтырылды. Жапаров, Ташиев, Мамытовка карата козголгон кылмыш иши саясий мотивдерге гана негизделгендиги айтылып, сотторго дуарыз бир катар өтүнүчтөр келтирилгени менен жооп болгон эмес. Бул тууралуу саясат таануучулар белгилешүүдө. Иш боюнча кандай бул административдик ресурс атай камакка кеткен, негизи ошондо 11,5 жылга кетилбеди. Бул боюнча мурун эле муну караш керек болчу. А бирок билесиң, биздин соттор кандай иштейт? Азыр бийлик кандай айтса ошондой эле сот аларды угуп, ошол убакта бийликти негизи ошондо чечим чыгарганда туура эмес. Саясат таануучулар Жапаров, Ташиев жана башка жарандарга карата өлкөдө саясий куугунтук орун алып, оппозицияны жок кылуу аракети катары баалап келишет. Так ушул максатта атайын кылмыш иштер токулган дешүүдө. Мындай аракеттерге сот реформасын жүргүзүү менен гана чек коюу керек деген пикирде. Бийликти алмаштырганга аракет кылат деп шылтоо тап, анан ошол статья менен камады үчөөнү теңчи. Ошон үчүн юристтер мурун эле айтып аткан болчу, бул саясий заказ деп. Азыр мыйзам иштей баштады, бирок бизде прокуратура, мыйзам, реформа болмоюнча ушундай боло берет. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров дагы кыргызстандыктарга кайрылуусунда көптөгөн саясатчылар куугунтукталгандыгын белгилеген. Эми алар өзүнүн күнөөлүү эмес экендигин ачык далилдөөгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Садыр Жапаров өз сөзүндө саясий туткун эмне экендигин жакшы билерин жана мындан ары эч кандай саясий кысым, куугунтук болбой тургандыгына сөз берди. Бактыгүл Султанбек кызы, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.